Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз ар кандай сертификат, мактоо баракчалары, грамота, чакыруу, ар кандай презентацияларды жасоо үчүн Canva сайтын колдонсок болот. Ал үчүн Google Chrome'ду ачабыз. Google Chrome'ду ачкандан кийин бул жерге адрестик жолчого canva.com деп жазабыз. Ушу жерге canva.com деп жазып Enter клавишасын басабыз. Басканыбызда бизге Canva сайты жүктөлөт. Ушундай болуп, бул жерден катталуу үчүн эгер мурда катталган болсок, Вайти дегенди басып, өзүбүздүн жеке кабинетке кирсек болот. Ал эми мурда катталбаган болсок, анда бул жерден зарегистрироваться дегенди басып катталсак болот. Ал эми бул жерден регистрация через Google деп Google аккаунтубуз аркылуу катталсак да болот. Бул жерден зарегистрироваться дегенди басып катталсак да болот. Бул жактан басып катталсак да болот. Зарегистрироваться дегенди басабыз. Зарегистрироваться дегенди бассак, бул жактан бул жерде биздин атыбызды сурайт. Мисалы, бул жерге атыбызды жазабыз. Мисалы, мугалим деп жазайык. Андан кийин бул жерге почтабыздын адресин жазабыз. Электрондук поштабыздын, мисалы, ушинтип электрондук поштабызды жазабыз. Андан кийин бул жерге пароль жазабыз. Пароль жаңыдан ойлоп жазсак да болот. Почтабыздын, электрондук поштабыздын паролун колдонсок да болот. Электрондук поштабыздын паролун колдонсок, эстеп калганга жакшы болот. Себеби бардык паролдорубуз окшош болсо, бул жерге паролубузду жазабыз. Бул жерге электрондук поштабыздын паролубуз өтө жөнөкөй болуп калып атат. Бул жерге татаалыраак пароль жазышыбыз керек экен. Мисалы, ушинтип жазайын. Жазгандан кийин бул жерден начните работу, это бесплатно дегенди басабыз. Бул жактан бизден парольду сактайынбы деп сурайт. Эгерде сактай турган болсок, сохранить деген басабыз, сактагыбыз келбесе нет дегенди басып коебуз. Андан кийин бул жактан бизден сурайт, эмне үчүн колдоносуз деп. Анда биз бул жактан образование дегенди тандап коебуз. Образование дегенди тандасак, бул жерден досторуңа ушул сайтты сунуштайсыңбы деп сурайт. Бул жака 3 почта жазып туруп, отправить бесплатное приглашение дегенди басып койсок болот. Эгерде каалабасак, бул жактан пропустить деген баскычты басып койсок болот. Пропустить дегенди баскычты басып коёк. Бассак, бул жактан ушундай материалдар чыгат. Бул жерден биз өзүбүзгө жаккан материалды тандап алсак болот. Мен мисалы презентация дегенди тандайм. Тандасак, бул жактан ушундай презентациялар чыгат. Бул жактан ушундай презентациялардын түрлөрү чыгат. Биз өзүбүзгө жаккан презентацияны тандап алсак болот. Бул жерден же шаблону дегенди бассак, бардык шаблондор чыгат. Бул жактан главная дегенге кайтып баралы. Главная дегенге кайтып барсак, башкы бетке кайтып барабыз. Башкы бетке кайтып барсак,
ушундай болуп чыгат. Бул жерден X'ти басып, бул баракты жаап коебуз. Жапсак, бизден ушундай болуп чыгат. Мына бул жакта плакат, логотип, видео, презентация, флеер бардык түрү чыгат. Эгер бул жерден все дизайны деген бассак, бардык дизайндар чыгат. Бул все дизайны, бул өзүбүздүн дизайн экен. Бизде азыр дизайн жок. Шаблону деген бассак, бул жактан шаблондор чыгат. Мына бул жактан өзүбүзгө жаккан шаблонду тандап алабыз. Мисалы, публикация в Instagram дейт. Азыр мен бул жактан сертификат дегенди табайын. Мына открыткаларды жасасак болот, ар кандай визитный карточкалар жасасак болот, фотоколлаж жасасак болот, чакыруу баракчаларын жасасак болот, буклеттерди жасасак болот, логотиптерди, резюме жасасак болот, өзүбүздүн плакаттарды, инфографика жасасак болот. Ушундай кылып бардыгын жасап алсак болот бул жерден. Азыр бул жакта сертификат, бул жактан жылдырсак да болот. Мына визитный карточка, фотоколлаж дейт, буклеты, резюме. Так, бул жерден издесек да болот. Мисалы, бул жака сертификат дейин. Сертификаты деп жазып туруп enter бассак, бизге сертификаттарды чыгарат азыр. Мына ушундай сертификаттар чыгат. Бул жактан өзүбүзгө жаккан сертификатты тандап алсак болот. Мисалы, мына сертификатты тандап, ушуну даярдап алып, принтерден чыгарсак болот. Ал үчүн ушул сертификатты басабыз. Басканыбызда ушундай болуп жүктөлөт. Бул жерден использовать этот шаблон дегенди басабыз. Бассак, бул жака ошол шаблон жүктөлөт. Аз жүктөлүп атат. Ушундай болуп жүктөлгөндөн кийин бул жердеги тексттерди өзгөртүп алсак болот. Ал үчүн ушу жерге алып келип бассак, мына курсор пайда болот. Бул жерди өчүрүп, текстти өзгөртүп койсок болот. Мисалы, бул жерге Кыргыз Республикасы билим берүү жана илим министрлиги деп өзгөртүп, мектептин атын жазып койсок да болот. Бул жерде өлчөмүн кичирейтип алсак да болот. Мына бул жакта шрифттер турат. Бул жерден мисалы 21 десек, ушундай болуп өзгөрөт. Төмөн жагына мектебибиздин атын жазып койсок болот. Мисалы, номер 5 мектеп гимназиясы деп жазып туруп, андан кийин бул жака дагы тексттерди кошсок болот. Ал үчүн бул жерди басабыз. Бул жерде жазуу ашыкча болсо өчүрүп коебуз. Андан кийин бул жерди басабыз дагы. Бул жердеги текстти дагы өзгөртүп коебуз. Ал үчүн ушу жерге жазабыз. Мисалы, окуудагы жетишкендиктери үчүн деп туруп фамилия жаза турган кылып койсок болот. Мына мындай кылып туруп. Андан кийин бул жердеги өлчөмүнү кичирейтип алсак болот. Бул жерден мисалы 32 десек, белгилеп туруп кичирейтсек да болот. 32 дейм, кичирейтип алып туруп, ушундай кылып өзгөртүп алсак болот. Андан кийин бул жакта ашыкча текст болсо өчүрүп коебуз. Белгилеп туруп делетени бассак, же болбосо мындай кылып туруп
өчүрөбүз. Backspace менен өчүргөндөн кийин бул жака мектептин жетекчилигин жазабыз. Бул жака окуу бөлүмүнүн атын жазып туруп, аты жөнүн жазып туруп, андан кийин бул жерден скачать деген бассак, ушундай терезе чыгат. Бул жерден скачать дегенди басып коебуз. Басып койсок, готовый дизайн деп чыгат. Мына биздин дизайн даяр болду. Бул жака көчүрүлдү. Азыр бул жерден ачып көрөбүз. Бул жактан ачсак, мына биздин сертификат же болбосо грамотабыз даяр болду. Бул жерден принтерге заказ берип, ушул даяр шаблонду чыгарып алып колдонсок болот. Бул жерден ар кандай шаблондорду ушундай кылып чыгарып алсак болот. Мына бул жакта түрлөрү көп. Бул жактан заменить. Эгерде бул жерден башка шаблон тандай турган болсок, мисалы ушул шаблонду тандай турган болсок, бул жерди басабыз. Бассак, бул жактан добавить шаблон как новый страницы деп чыгат. Бул жактан добавить как новый страницы дегенди басып коебуз. Бассак, бул жака ушул шаблон жүктөлөт. Бул жерден жанагындай кылып туруп, тексттерди белгилеп алып туруп, өзгөртүп, өзүбүз ар кандай дизайндагы грамоталарды, сертификаттарды, мактоо баракчаларын, ыраазычылык каттарды жана башкаларды даярдап алсак болот. Мисалы, бул жерден ушул шаблонду тандай турган болсок, бул жака ошол шаблон жүктөлөт. Бул жактан ар кандай шаблондорду даярдап, чыгарып алып, окуучуларга тапшырсак болот. Ушундай эле бул жактан фото десек, бул жактан сүрөттөр чыгат, ар кандай сүрөттөрдү койсок болот. Бул жактан элементи десек, ар кандай элементтер чыгат. Ушуларды коюп, мисалы бул жерден муну баса турган болсок, бул жака ушул элементти коюп атат. Бул жактан жылдырып, ар кандай кылып жасап алсак болот. Мисалы биологиядан боло турган болсо, ушундай кылып ушул белгини коюп койсок дагы болот. Андан кийин бул жактан текст деген бассак, бул жакта ар кандай тексттер чыгат. Ошо тексттерди бул жака кошуп алсак дагы болот. Мисалы үчүн бул жактан с днем рождения дегенди баса турган болсок, ошол текст бул жака коюлат. Бул текстти каалаган жерге жылдырып алып, чоңойтуп, кичирейтип, өзгөртүп алсак болот. Ал эми бул жерден видео кошуп койсок болот. Ушул презентацияга бул жактан фон кошсок болот. Бул жактан фондорду кошуп алсак болот. Мисалы, ушул фонду тандай турган болсок, бул жака ушул фон жүктөлүп калат. Фон жүктөлүп, бул сертификатыбыздын фону өзгөрүп калат. Эгер бул жактан мына фонду тандай турган болсок, мына биздин сертификатыбыздын фону ошого жараша өзгөрөт. Бул жактан загрузка дегенден ар кандай фондорду, сүрөттөрдү, видеолорду жүктөп алсак болот. Ушундай кылып шаблондор менен иштесек болот. Бул жерден главная деп туруп, кайра кайтып туруп, мисалы бул жактан все дизайны десек, биздин даярдаган дизайн чыгат. Мына биз ушуну даярдап, биздин даярдаган дизайндар ушу жакка келип сактала берет. Кийин керек болгон учурда ушу жактан дизайныбызды алып колдонсок болот. Бул жактан колдонуу үчүн ушу жердеги 3 чекти бассак меню чыгат. Бул жактан скачать деп туруп өзүбүзгө көчүрүп алсак болот. Башка жерге переместить этип алсак болот, копия кылып алсак болот. Мисалы, бул жерден главная дегенди бассак, бул жактан мына башкы бетке кайра кайтып барабыз. Ар кандай логотиптерди жасап алсак болот. Мисалы, логотипти бассак, бул жактан логотиптин түрлөрү чыгат. Азыр мына жүктөлүп атат. Ар кандай логотиптер чыгат. Мисалы үчүн бул жерден ушул логотипти
тандай турган болсок, бул жака жүктөлөт. Бул жерден мисалы өзгөртүп койсок болот. Мына бул жерди өчүрүп туруп, мисалы ушундай кылып туруп, бул жака өтө чоң болуп калды. Бул жерден биз кичирейтип койсок болот. Бул жерден шрифттин өлчөмүнү таап туруп, бул жактан мисалы 104 десек, мына ушундай кылып кичирейтип туруп, муну каалаган жерге тартып койсок болот. Бул жака мисалы өчүрүп туруп, мына өчүрүп атабыз. Ушундай кылып ар кандай логотиптерди даярдап алсак болот. Бул жерден фондорун өзгөртүп алсак болот. Мына мисалы фон дегенди тандап туруп, бул жерден ар кандай мисалы мына фонду тандасак, мына бул жерден фон өзгөрө берет. Мисалы бул фонду тандасак, ушундай болуп фону өзгөрөт. Бул жерден фонду тандасак, ушундай кылып фондорду өзгөртүп, ар кандай шаблондорду даярдап, печатка чыгарып колдонсок болот. Окуучуларга ар кандай грамоталарды, сертификаттарды, мактоо баракчаларını өзүбүз эле компьютерден даярдап, принтерден чыгарып алууга чоң мүмкүнчүлүк болот. Бул жерден даярдагандан кийин скачать этүү үчүн ушу жерден кайра скачать дегенди басабыз. Бассак, бул жерден скачать деген баскыч болот. Ошол скачать деген бассак, готовый дизайн деп чыгат. Кичине күтүп турсак, бул жака жүктөйт. Мына даяр болду. Андан кийин биз открыть деген бассак, биздин дизайн бул жака чыгат. Андан кийин бул жерден печатка чыгарып алсак болот. Ушундай кылып ар кандай дизайндарды даярдап алып, шаблондорду даярдап алып иштесек болот.